Ким чечет? Ким аны чечүүгө салым кошсо, ал Кыргызстандын чыныгы мекенчили болоорун эч ким танбаса керек. Рахмат, урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Менин суроом башкы прокурордун орун басарына. Материалда жүрөт, убагында Танаевка иш козголгон, Нанаевка иш козголгон. Ошол 7 апрелдин ген прокурор өрттөнүп кетти деп ошо менен бардыгы жабылган. Бул жабылып кала береби же алып чыкканга мүмкүнчүлүк барбы? Рахмат, сурооңузга туура 2005 жылы бир нече иш козголгон, андан кийин да козголгон, бирок тилекке каршы 7 апрелде туура өрттөнүп кеткен. Азыр көп иштерди кайра калыбына келтиргенге аракеттер жүрүп атат. Бир 60-70% уже восстановлены. Анан калгандары дагы Кудай буйрса восстанавливаться этилет. Калганы ушул Кумтөр боюнчабы? Кумтөр боюнча билесиңер 2006 жылы Центера Голд компания боюнча козголгон, бирок азыр кыйыныраак бирдеке деп айтышка. Эчтекеси тыптырс, эчтекеси калбай калды. Анда өрттөнүп кетти деп алакан жайып кала берет экенбиз да? Жок, мына азыр токтомдун долбоорунда мен окудум, кайрадан восстанавливать этиш керек деп. Азыр аракет кылабыз кайра восстанавливать эткенге. Директорлор кеңеши боюнча көп сөз болуп атат. 190 миң тегерегинде айлык акы 8 сунуш бериптир, бирөөсү дагы аткарыла эмес сиздин маалыматыңыз боюнча. Негизги милдети, максаты эмне булардын өзү? Айлык алып отурушпу же бир өзүнүн бир добушу болобу же болбойбу ал жерде? Бул жерде ошо член совета директору отурат. Алдашев менен Ибраев. Ошолор жооп берсин өздөрү. Мүмкүн берсеңер, мен жооп берейин, мен Алдашев Ниязмын. Биз алган акча жөнүндө көп эле чоң эле сөздөр болуп атыптыр биякта. Мен отчеттан көрдүм, бир 9 есе мен алган акчаны көп эле айтып коюшуптур. Ошону сурооңор болсо мага жөн эле кезиги эле сурап койсоңор болмок ошол суроолорду. Сиздер айттыңар, депутат Жапаров жанагы Сэнди Стивенске биздин ишибиз жетпей койду. Азыр ал киши азыр иштебейт. Ошону сурап көрсөңөр болот, Кумтөр оперейтинг компанияда. Ошону биз ички внутренний аудитта жиберип атып, анан иштегенин текшерип атып. Хорошо, макул, түшүнүктүү. Сиз айтыңызчы, сиздики макул диги азыраак зарплата экен. А берки Ибраев менен диги Амангелди Муралиевдики 188 миң доллар бир жылынабы, айтыңызчы ушуну. Ибраев өзү отурат, өзү жооп берсинчи Ибраев. Давайте я скажу свою зарплату. Я показал вашим помощникам, я получил 23 тысячи долларов. Вот я показал выписки из банка. Да? Прежде чем заявлять, что мы получаем 190 тысяч долларов, да? Биз Сентерадан алган данныйларды бердик, отчетта дагы турат. Ибраев өзү дагы отурат, өзү жооп Бизден деле берсинчи. сурап койсоңор болот эле ошону. Ибраев барбы, Ибраев? Да. Мен айтып берейин, документтер боюнча биз средняя установленная заработная плата для всех членов Совета директоров 50 тысяч долларов и 90 тысяч долларов в виде акций, отсроченных акций. Помимо в год, помимо этого, за участие в заседании Совета директоров мы получаем 4,5 тысячи долларов, за работу в комитете 1000 долларов. По итогам прошлого года, если так интересует, фактически я получил после уплаты удержания налогов в Канаде 80 тысяч долларов. 90 тысяч долларов – это отсроченные акции, которые я получу после ухода с Совета директоров. Вот мой ответ такой. А в отношении того, Урматтуу депутаттар, бир адамдын айлган айлыгы бир орточо мамлекеттик ишкананын бюджети. Ушундай бизге керекпи, керек эмеспи? Мирбек Бакирович, мынакей, мындайда биз Сентерадан запрос кылып алгандагы берген жообу бүт таблица катарында берип атат. Карыбек Ибраев, общая заработанная сумма за год 188 922 доллара. Анын ичинен бөлүп атат, зарплатасы деп туруп атат, процент 52%, жана башка деп. Силер өзүңөрдүн зарплатаңарды гана айтып атасыңар дагы. Биякта вознаграждение директоров за 2011 год деп атат. Вознаграждение кылып кошуп берип атат. Биз общий бириктирип туруп, биз жылына бөлүп атабыз силердикин. Мунун баары Кыргызстандын мамлекетинен кетип атпайбы? Эмне үчүн калп айтканды тиги жакшы билесиңер. Я думаю, что вводится общественное заблуждение. В каком смысле?
эти деньги выплачиваются не только гражданам Кыргызстана, которые являются членами Совета директоров. Бүт ошо дүйнө жүзүндөгү член советтерге берип Каждый атат. член Силер менен Совета кошо. директоров получает те деньги, которые утверждаются Советом директоров и так далее. В каждой компании, публичной компании. Если вы думаете только из-за того, что мы кыргызы нам платят эти деньги, это неправильно. Урматтуу Алдашев, угуп туруңуз. Сиз алып аткан акчаны жана Стивен Ланг деген 3,5 миллион доллар алып атат бир жылына. Сиз 188 миң доллар алсаңыз. Мына ошону сиз мен общественности заблуждение кылган жерим жок. Сиз түз сүйлөңүз. Давайте мы проверим. Мына документ, Сентеранын берген официалдуу документин айтып атам. Түшүнүктүү. Сиз тескерисинче элди заблуждениеге салып я атасыз. получил. Түшүнүктүү. Менин бир суроом бар сизге. Жанакы айтып атпайсызбы? Вице-спикер, вице-президент по закупкам Стефанс ал иштебейт деп атасыз. Качан качып кетти ошону айтыңызчы? Кайсы числода ушул жылдын? Билем иштебейт 11-июндан баштап мына 11-июнда учуп кетти. Ага чейин иштеп келбедиби? Миллиондогон долларларды алып. Эмне үчүн муну айтпайсыз? Ал иштебейт, анан аны деги сиз туура эмес айтып атасыз деп атасыз. Бүттүңүзбү? Сөз курманды. Ишабиевте. Рахмат. Азыр жаңы бир суроо оюма келди да, мына совет директоровдун мүчөлөрүнүн өкөнөтөн кайрылгым келип атат. Бул жакка карап койсоңуздар. Ушул айтылып өткөн комиссия тарабынан кетилген катачылыктарды жол бербөөгө мүмкүнчүлүгүңөр бар беле? Эмне максат менен ал жерде отурдуңар? Эмне себептен силер тапканыңар жок, чара көрө алганыңар жок? Токтотуп коелу. Кечирсеңер, мен орыс сөз жооп берейинчи. Кайсы тилде сүйлөсөңөр да жооп бергиле. Совет директоров бул силерге окшогон парламент, туурабы? Менеджмент бул өкмөт. Ар кимдин өзүнүн функциясы бар. Совет директоров по законодательству Канады это надзорный орган. Мы рассматриваем деятельность менеджмента, делаем замечания, работаем активно в комитетах. То есть эти все вопросы, которые поднимаются, мы поднимаем это в комитетах. Мы обсуждаем это в совете директоров. Түшүнүктүү. Алып аткан акчаңар адвокатский гонорарга окшоп турат, рахмат. Садыр Нуркожоев сизге. Сиз жетектеген комиссияга чейин парламент тарабынан, өкмөт тарабынан комиссиялар түзүлгөнбү? Ал комиссиялар бир иш алып барганбы? Ушул тууралуу кандай маалымат бере аласыз? Убакытты токтотуп коелу. Көп эле комиссиялар түзүлгөн экен, мен мурдагы комиссиялардын ишине баа бере албайм, Курмантай Абдиевич. Жанакы айтылып аткан маселелердин баардыгын биз билебиз, ушуларды биз коюп атабыз бүгүнчү. Билсеңер рахмат. Садыр Нуркожоевич, 2007 жылы Кыргызстанга өткөрүп бериш керек эле деп айттыңыз, э? Биз ошол убакта даяр белек, толук кандуу жетекчиликти өзүбүзгө алып, алтын вырабатывать эткенге, то есть казып чыгарганга. Азыр даярбызбы? Бүгүнкү күндө даяр. Мынакей ошо жана биз сиздерге киргизип берген правлениянын составы ушу Кыргызстандын мен патриотмун деген жигиттер иштеп аткандар. Арасынан көпчүлүгү мейли кумтөр токтоп калсын, токтотуп салалы, ушунчалык уу калдыктарды мойнубузга илип, келечек муунга илгенче деген балдар бар. Бүгүнкү күндө дагы күнүнө 1 миллион доллар такыр чыкпай калды дегенде алтын чыгып атат. Эгерде жанагы Рудага жетсе, составында көбүрөөк алтыны бар Рудага жетсе, күнүнө 5 миллион доллардан алтын чыгат. Жарымы расходко кетсе дагы жарымы прибыль болот. Ал эми 2007 жылы болсо, 2003 жылы то есть мындан 2 эсе пайда алып турган. А муну канадалык шылуундар ушу Кыргызстанга өтүп кетет 2-3 жылдан кийин. Андан көрө ушундай жол менен, аферистик жол менен алып алалы деп, ушу башын айлантып, чиновниктерди сатып алып, анан 50 жылга алып кеткен да итогунда. Дагы бир суроо, директорлор кеңешинин мүчөлөрү ушу боюнча улана береби, же болбосо буларды кароо керекпи? Эгерде биз сунуш кылып аткан бүгүнкү токтомду колдоп берсеңиздер, автоматтык түрдө булар кумтөр баягы рудниктен ажырайт. А Кыргыз алтын Сентеранын акционери болуп кала берет, булардын өзүнүн иши да. Калабы дальше, балким ошол Кыргыз алтын жанакы Солтон Сары жана башка месторождениялары менен ошо Сентерада кала бериши дагы мүмкүн. Булардын өзүнүн иши, алар менен кандай иш алып барат. А биз болсок рудникти, анан афинаждык заводду бөлүп алып туруп, толугу менен өкмөткө өткөзүп берели деп атабыз. Фонд госкомимущество 100% неме болсун деп атабыз, акционер. Өкмөт башкарсын деп атабыз. А жогорку кеңеш болсок,
совет директоровдун жарымынан көбүрөгүн берип, ошол аркылуу квартал сайын отчет алып туралы деп атабыз. Баякы жанакы экологиялык катастрофаны кандай жолго салып баратышат булар? Финансовый жанакы коррупциялык моменттерди, алтындын жана коррупциялык моменттерин кандай жолго салып баратасыңар деп квартал сайын отчет алып туралы дагы. Бир нукка салып алгандан кийин, бир жылдан кийин анан баягы мыйзам боюнча жыл сайын отчет берип тургула деген ушу токтомду киргизип атабыз. Эгерде кабыл алып берсеңиздер, булар автоматтык түрдө тиешеси жок болуп калат. Акыркы суроом сизге. Жаңкы экологиялык акыбалды айттык, бардыгыбыз түшүндүк. Эгер ошондой бир терс натыйжа бере турган болсо, директорлор кеңешинин мүчөлөрү жооп береби? Сөзсүз түрдө жооп бериш керек. Сөзсүз түрдө. Себеп дегенде эки адвокат жердешибизди жоопко тартсак болот да ошондо, болот, жоопко тартсак болот. Себеп дегенде булар бардык жагынан ошо келишимде дагы турат. Бул совет директоровдор Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон адамдар болуп барат ал жерге, барып отурат. Демек, жанагындай экологиялык катастрофага жол бербөөгө булар түздөн түз милдеттүү болчу. Мындан кийин эстеп койсоңар, ал жерге кыргызды жибериш керек да, киргизди эмес. Рахмат. Рахмат. Сөз